Кыргызстанда бардык мектептерде 1-класстан баштап англис тил жана программалоо сабагын киргизебиз. Ошондой эле толук компьютер менен камсыз кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында Кумтор Голд компания ишканасына барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кенде жайгашкан бир катар объектилерди кыдырып чыгып, андан соң Жети Өгүз районунун тургундары менен жолугушту деп кыска гана билдирди министрлер кабинети. Мындан башка Акылбек Жапаровдун эл менен жолугушууда эмне тууралуу сүйлөгөнү айтылган жок. Булак Суперкейжи. Коңшу Казакстандын Шымкент шаарында 15 жаштагы окуучу кыз төрөгөндөн кийин жакындары үйүнөн кууп чыкты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кыз төрөп үйүнө келгенден кийин атасы бул үй бүлө үчүн уят экенин айтып, апасынын үйүнө жөнөткөн. Бирок кыздын апасы дагы небересин баккысы келген эмес. Жыйынтыгында кыз менен ымыркай көчөдө калып, аларга камкор адамдар жардам берип келишкен. Учурда ымыркай кризистик борбордо. Ал эми төрөт үйүнүн кызматкерлери бул тууралуу полицияга кабарлашкан эмес. Калса ымыркайга туулгандыгы тууралуу күбөлүк да беришкен эмес. Кыз интернетте таанышкан жигиттен боюна бүтүп калган. Жигит ымыркай төрөлгөндөн кийин качып кеткен. Булак Суперкейжи. Түркиянын Галатасарай футболдук клубунун жаштар курамасында ойногон кыргыз футболчусу Бекназ Алмазбеков Стамбулдук Фенербахче футболдук клубуна 2 гол киргизди. Оюн Стамбул шаарындагы Фенербахче клубунун талаасында болгон. Анда Бекназ Алмазбеков каршылаштарынын дарбазасына 2 гол киргизген. Анын бир голун кыргыз футболчусу алыскы аралыктан сокку узатып голго айланткан. Оюн 0-3 эсебинде Галатасарай командасынын жеңиши менен аяктаган. Былтыр 2020-жылы Азия футбол конфедерациясы кыргыздын жаш жана таланттуу футболчулары Гүлжигит Алыкулов менен Бекназ Алымбековду Орто Азиядагы мыкты жаш футболчулардын катарына кошкон. Булак Суперкейжи. WhatsApp мессенджеринде айрым адамдардан жашынууга мүмкүнчүлүк берген кызмат кошулду. Бул кызматты кошкон колдонуучулар өзүнө жакпаган адамдардын номерин атайын тизмеге киргизе алат. Алар анын мессенджерге качан кирип чыкканын көрө албайт. Бирок профилиндеги сүрөттөрү менен жеке маалыматтары ачык болот. Опцияны колдонуу үчүн түзөтүүлөр бөлүмүнө кирип, конфиденциальность пунктун басып, кирген деген жериндеги менин байланыштарым андан тышкары бөлүмүн басуу керек. Жаңы кызмат азыр жеткиликтүү экени кошумчаланат. Булак Спутник Кейжи.